ийгиликке жетүүнүн эң тез, эң жакшы, эң оңой жана эч кандай кыйынчылыксыз жетиштин бир гана жолу бул ойлорду бир жерге чогултуш. Адамдар арзуулаган нерселерди бүгүн чоң ой, чоң максат кылып түшүнүп алып, ошого аракет кылып аткан учуру. Сен арзуулаган нерселерге аракет кылба. Күчтүү максат коюп, күчтүү нерсеге аракет кыл. Ойлорду бир жерге чогултуп, бир саат өзүң менен өзүң сүйлөшкүн. Сенде өтө күчтүү энергия бар экендигин кадимкидей сезесиң билесиң. Бүгүн адамдардын ою эле чарчатып коюп атат адамдарды. Себепсиз ойлонгондор өтө көп бүгүн. Кыла турган ишин дагы, кылбай турган ишин дагы, жете турган максатын дагы, жетпей турган максатын дагы башына таштап алган, ошону кайра баягы мусор таштагандай таштап, кайра бербейге оборот кылып ойлонуп атат да. Негизи ал ойлордон бир тыйын пайда жок, пайда көргөн дагы жок. Бирок кайра ойлонуп, ошо мээни зайын кылып, өзүн өзү чарчатып аткан учуру. Сен эртең менен саат 5-те турдуңбу Баамунатка мисалы, Баамунаттан Кутанга чейин оюңда ошо максатың эле болуш керек да, сардан кечке. Ар дайым, ар бир ишиңде ошол процесске жеткирип бара турган бир себеп болуш керек. Ар бир ишиңде. Ошондо гана максатка оңой жетесиң, тез жетесиң, жыйынтык болот. Максатыңды эч качан унутуп калба. Кааласаң кыл, ошол максат деп аталат.